Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, иш күн илгери болсун. Биз түз эфирде актуалдуу темаларды талкуулап, маек жүргүзүүнү баштайбыз. Студияда Расул Багышбаев, менин алгачкы коногум мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Эркин Сазыков. Биздин студиядагы бүгүнкү жолугушуубузга салык жол жоолорду фискалдаштыруунун алкагында ишке ашкан долбоорлор себеп болуп турат. Белгилей кетейин, мамлекеттик салык кызматы үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тарта салык жол жоолорун фискалдаштыруунун алкагында бир катар долбоорлорду ишке киргизген. Ошондой эле Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясынын алкагына дагы кандай иштер аткарылып жатат? Кененирээк алдыда сөз болот. Эркин Орозбекович, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Биринчи эле суроо, мынакей 1-июлдан тарта бир катар долбоорлорду сиздер ишке киргизип, бүгүнкү күндө ал баягы өзүнүн жемишин бере баштады десек болот. Тагыраак айтканда, кайсыл долбоорлорду киргиздиңиздер, ал калкка кандай өзүнүн бир жеңилдигин берип атат? Рахмат. Саламатсыздарбы? Эң негизгиси ушул жылдын 1-июлунан тартып ушул экономиканын санариптештирүүнүн алкагында бир катар долбоор, ири долбоорлор деп айтсам болот. Анткени бул долбоорлорго биз акыркы 2 жылда катуу даярданганбыз. Буларга дагы биз пилоттук долбоор киргизип, аны эксперимент түрүндө да карап, кандай иштейт экен деп көргөндөн кийин биз ошол ишке киргиздик. Айта кетейин, бул 1-июлдан тартып электрондук эсеп фактураларды киргиздик. Мындан тышкары май куюучу жайларды автоматташтырылган системаны иштетүү боюнча, мындан тышкары ошол эле нефтетрейдерлер атайын ошо электрондук товара коштомо кагаздарды дагы колдонуу боюнча дагы долбоор киргиздик. Ушул ири 3 долбоордун алкагында ушул азыркы айларда биз иштеп жатабыз. Эгер ушул ири долбоорлордун биринчисин айта кетсем, электрондук эсеп фактуралар боюнча, аны азыркы убакта 9000ден жакын салык төлөөчү, көбүнчө бул кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспортторчулар ушул системага кошулуп, өз ишмердүүлүгүн ушул менен ишке ашырып жатат. Ушул 1-июлдан тартып ушул электрондук эсеп фактуранын таризделген саны 500 миңге жетти азыркы убакта. Бул ушул таризделген товарлардын санын айта кетсек, ошол цифрасын айта кетсек, 59 миллиард сомго ошол товарларды мисалы үчүн сатты деген атайын факт ушул салык кызматынын базасы аркылуу өттү бул системадан. Мындан тышкары ошол эле система мисалы үчүн жарандарга, ошол эле ишкерлерге атайын мындай жагымдуу шарттарды түздү. Анткени мурун кагаз түрүндө эсеп фактураларды тариздеп, аны башка региондорго жибериш үчүн акча каражаттарын үнөмдөшчү. Ошол эле курьерлерге жеткирүү боюнча. Азыркы убакта болсо бул онлайн түрүндө болгондуктан ашып кетсе 5 мүнөт кетет экен. Биз салык төлөөчүлөр менен дагы жолугушууларды өткөрүп, алар менен дагы ар бир мисалы үчүн ушул система кандай иштеш керек, кантип басыш керек, алар менен жолугушуу. Азыркы убакта пандемиянын кесепетинен онлайн түрүндө дагы биз көп жолугушууларды өткөрүп жатабыз. Аларга дагы түшүндүрүү иштеринин аракетинде. Айта кетсек, алар ошол эле онлайн түрүндө контрагент бул деген жана алуучусуна ашып кетсе 5 мүнөттүк аралыгында электрондук эсеп фактураны, документти берип, мындай айтканда, өз ара аракеттешүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Бул электрондук эсеп фактура боюнча. Мындан тышкары ошол эле 1-июлдан тартып ошол май куюучу станцияларды башкаруунун автоматташтырылган системасы киргизилди. Мындай айтканда, эң негизги талап болуп, бул жарандар жана бензинди сатып алып жатканда ошол эле май куюучу станцияда чек чыгармайынча жарандарга бензин куюлбайт деген атайын талап коюлду. Бул система ошондой иштелип чыккан. Мындай айтканда, бул жерде 3 тараптуу контрол пайда болду. Бул бири тарабынан жарандар тарабынан, анткени жарандар калганда бул чек чыкканда ал жерде QR кодунан карап, бул ошол ишкер май куюучу жай салыгын өз убагында төлөп турабы деп билинип турат. Экинчи тарабы бул ошол эле май куюучу жайлардын ээлери тарабынан контрол, анткени Кыргызстан боюнча мүмкүн өзүнүн филиалдары болуп калышы мүмкүн. Ошол эле филиалы кантип иштеп жатканын ал онлайн түрүндө билип турат.
Үчүнчү тарап бул өкмөт тарабынан контроль. Бул өкмөт тарабынан бул салык кызматынан айтсак болот. Анткени ошол эле жүгүртүлүп жаткан товарлар канча сомдо сатылды, кандай салыктарын төлөп жатат деп онлайн түрүндө маалыматтар ошол салык кызматынын базасына келип түшөт. Мындан тышкары дагы үчүнчү долбоор болуп, бул ошол эле май куюучу заттарды ошол эле сатып жүргөн, Кыргызстанга киргизип, ошол эле алектенип өткөн нефтетрейдерлер атайын ошол электрондук коштомо кагаздарды дагы колдоно башташты. Мурун болсо кагаз түрүндө эметиши. Мындай айтканда, азыркы убакта бул жерде ошол эле мамлекеттик орган тарабынан контроль күчөтүлдү. Анткени ошо Кыргызстанга кирип жаткан малдан тартып колдонуучуга жаранга чейинки аралыкты ошол салык кызматы контролго алды. Мындай айтканда, күйүп жатканда бул АЗСке келди, мисалы үчүн жанакы май куюучу жайларга, бул областка келди деп ошол эле товардык транспорттук жанакы коштомо кагазда бардык маалыматтар онлайн түрүндө жазылып турат. Ошол эле маалыматтар салык кызматынын базасына келип түшөт. Бул кечиресиз, контролду кимдер жүргүзөт? Анан азыркы пандемиянын шартында бул процесстин баарын контролго алуу мүмкүн болуп турабы? Негизгиси бул көбүнчө эле ошол башында айтып кетпедимби, бул долбоорлорго биз акыркы 2 жылда даярданып, түшүндүр иштери, ошондой эле бул долбоорлорду да киргизүү мөөнөттөрүн да биз жылдырганбыз өкмөт тарабынан. Биз мисалы үчүн айтсак, 1 апрелге чейин булар кириш керек болчу. Ага чейин да 1 январга чейин кирилиш керек болчу, бирок салык төлөөчүлөрдүн кайрылуусу боюнча биз 1 июлга чейин жылдырганбыз. Бул өкмөт тарабынан. Ошон үчүн ага чейин салык төлөөчүлөр дагы буга даяр болушкан. Эми даяр болбосо дагы, мисалы үчүн электрондук эсеп фактураларды алар кошулуу үчүн салык органына келбеш керек. Өзү эле отурган кабинетинен онлайн түрүндө каттоого алынып, ал иштей башташат. Иштеп жатышат. Азыркы убакта бардыгы ушундай форматта. Ал эми май куюучу жайларды алсак, алар автоматташтырылган системаны башка мамлекеттен алып келип, атайын бизде Кыргызстанда 4 компания иштейт, ошону кошуп, ошол эле жана программаларды коштоо боюнча. Алар тарабынан дагы, алардын кызматкерлер тарабынан да орнотуу иштери жүрүп, бул 1 июлга чейин орнотуш керек болчу. Азыркы убакта бул дагы электрондоштурулуп, электрондук форматында. Ошол эле жанакы коштомо кагаздарды айтсап жатсак, алар дагы салык кызматынын сайтынан аркылуу эле ошол жерден тариздеп, өзүнүн жана өздүк баракчасы аркылуу эле кирип, бул логин пароль аркылуу ошол жерде электрондук документтерди тариздөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр бизде мына ушул сиз жогоруда атаган нерселерди эч келип кеңсеге убара болбостон эле атайын сиздердин портал аркылуу кирип катталып, өзүнүн жеке кабинет аркылуу бардык маалыматты алып, же болбосо кандайдыр бир керек болсо ошол жерден баягы патентти дагы электрондук түрдө алууга мүмкүнчүлүк бар. Мынакей биздин монитордо электрондук эсеп фактура мамлекеттик салык кызматынын атайын порталы турат. Ушул жерде катталып, өзүнүн жеке кабинетин алат, негизгиси бизде salik.kg деген ошол маалыматтык порталыбыз бар. Бул sti.gov деген негизги өзүбүздүн сайтыбыз бар. Ал эми салык төлөөчүлөрдү өздүк баракчасы деп айтабыз. Бул salik.kg. Ошол жерде бул өздүк баракча болгондуктан бардык ошол электрондук мүмкүнчүлүк кызматтарды алуу ошол жерден порталдан алышат. Эми электрондук эсеп фактураны алсак, бул sf.salik.kg. Алар кетсек, мисалы үчүн ошол эле портал аркылуу экранда көрүнүп тургандай эле ошол эле salik.kg аркылуу кийсе болот. Мындан тышкары дагы башка компаниялар өздөрүнүн ортомчу өзүнүн кызматтарын да көргөзөт. Мисалы үчүн жана вход через облако, мисалы үчүн через смарт ошолор эле башка жанакы ID карталар менен кирип, ар бир салык төлөөчү өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол эле компанияларбы же өздүк баракчасы аркылуу кирсе дагы мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде атайын ошол эле системага киргендиктен ал жерден каттоого алат, автомат түрүндө өзүнүн ишмердүүлүгүн иштей баштаса болот.
Эми бул процесстин бардыгы баягы жөнөкөйлөштүрүп, ошол эле учурда көмүскө экономика менен күрөшүүгө дагы абдан жакшы шарт түзүп атпайбы? Алардын бири катары мына дагы бир долбооруңуздар бүгүнкү күндө социалдык полис, камсыздандыруу полиси менен кадимки патентти бириктириптсиздер. Бул кандайча ишке ашты? Бул жарандарыбызга эмне берет? Чогуу алуу бул электрондук патент менен социалдык полис, ушул жөнүндө да маалымат берсеңиз. 2019 жылдын башында ушул салык кызматына социалдык фонддун функциясы өткөн болчу, бул камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу боюнча. Ошол былтырдан баштап биз ушул социалдык камсыздандыруунун жаатында ушул иштеген ишкерлерди, жарандарды электрондоштуруу боюнча, аларга электрондук кызмат алуу боюнча иштерди жүргүзүп, ушул бир жылдын ичинде азыркы убакта ошол эле патентти мурун онлайн алса, алар социалдык полистерди салык кызматына келип кагаз түрүндө алууга мажбур болушкан. Бирок ушул өткөн жумадан тартып мүмкүнчүлүк алышты. Бул эки форма бириктирилип электрондук патент деп аталып, ошол салык кызматынын сайты жанагы salik.kg аркылуу алса болот. Мындан тышкары ошол эле салык органына келип дагы бирдиктүү форманы алса болот. Эң негизгиси бул жерде салыгындагы ошол эле социалдык төгүмдүн суммасындагы бирдиктүү төлөмөй. Мурун болсо ар биринин салык органына барып, ошондой эле банкка барып убакты кетирсе, азыркы убакта убактыларын өнүмүн деп калышты. Бул ойлойбуз ошол эле экономикалык ишмердүүлүк менен алектенген жарандарга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жакшы. Эми мына Санарип Кыргызстан 2019-2023 баягы санариптик трансформациялоо долбоорунун алкагында да бир топ иштерди баягы алдыга мерчемдеп пландап койдуңуздар. Дагы алдыда кандай долбоорлорду биз күтсөк болот ушул Санарип Кыргызстан 2019-2023 алкагында? Эң негизгиси биз жана 3 ири долбоор киргизгенден кийин дагы атайын биз башка дагы 2 ири долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Алар дагы ошол пилоттук долбоор кылып, бул виртуалдык программдык контролдук кассалык машиналарды киргизүү. Мындай айтканда, мурун ККМ онлайн деп ошол контролдук кассалык машиналардын онлайн түрүндө. Бирок кээ бир ишкерлерде ошол эле аппаратты алуу мүмкүнчүлүгү болбой калган. Мен айтканда, сатып алуу мүмкүнчүлүгү. Анткени алар 15 000 сомдо чегинде болуп, бизге да кайрылууга болгон. Муну ошол эле кассалык чектерди алууга мүмкүнчүлүк жок деп. Анан биз атайын программалык продукт иштеп чыктык. Бул жерде виртуалдык же программдык. Мындай айтканда, аппаратты сатып алуунун кажети жок. Бул жерде компьютери болсо, ошол эле ишкердин компьютерден ошол эле программаны жүктөп алып, жанакы ар бир бухгалтердик программа болот эмеспи, ошолордун негизинен эле чектерди чыгарып, жарандарга кызмат көрсөтүү. Ошол жерде онлайн түрүндө, маалымат автомат түрүндө салык кызматынын базасына түшөт. Бул бир долбоор. Экинчиси, биз товарларды маркалоо боюнча дагы азыркы убакта пилоттук долбоор, эксперименталдык долбоор жүрүп жатат. Бул 1 октябрдан тартып тамеки буюмдарын маркалоого өтөбүз. 1 ноябрдан тартып алкоголдук продукцияларды маркалоого өтөбүз. Бул маркалоо дегени жанакы ошол эле чыгарылып жаткан жерден тартып, ошол эле колдонуучуга, жаранга жеткенге чейин маалымат ошол эле онлайн түрүндө болот. Жанакы өзүңүздөр көргөндөй эле кийимдерде дагы атайын коддор болуп, жанакы атайын штрихтер болот эмеспи? Ошондой эле QR код болот. Ошол жерде маалымат бардыгы QR коддун ичинде камтылат. Бул качан, кай жакта чыгарылган, кандай колдонуусу болот, салыгын төлөп жаттабы, төлөбөдү деп. Бул эң негизгиси ээп өлкөлөр менен соодалашуунун алкагында киргизилип жаткан долбоорлор. Анткени ошо ээп өлкөлөрүнүн мүчөлөрү ушул товарларды санариптештирүүнүн ушул маркалоонун дагы эң негизги талабы болуп, ушул маркалоонун болуп жатат. Анткени аларга ошол эле ээп өлкөлөрүндө товарлар сатып ниеттенсе, ошол мисалы үчүн алкоголдук буюмдар болобу же тамеки буюмдарын сатам десе, алар ошол маркалоого милдеттүү болушат. Сизге рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм, ушул 15 мүнөт ичинде биз телекөрүүчүлөргө салык жолжоолордун фискалдаштыруунун айланасындагы түшүнбөгөндөр болсо бир аз да маалымат берип, мына ушул багытта иш алып баргандарга жеңилдик түзүп бердик деп ойлоймун. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, белгилей кетели, биз бүгүн студияда салык жолжолорун фискалдаштыруунун алкагында кандай долбоорлор ишке ашып жатат, ошондой эле Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо долбоорунун алкагында дагы аткарыла турчу пландар тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков менен маек курдук. Программаны мен Расул Багышбаев алып баруудамын, бир аздан кийин жолугабыз.